Орозо маалында Instagram баракчада, WhatsApp группаларда дүңгүрөгөн сонун жаңылык чыкты эле. Эмне десеңер, Ынтымак деген биздин мырзабыз көптөгөн кыргыз жарандарга бекер тишин дарылады. Анда эмесе биз бүгүн Ынтымак менен жеке таанышып, маек куралы деп чечтик. Негизи Америкага келбейт деле болчумун. 3 жолу отказ алгам негизи. Кыздар болсо бети шишип, воспаление болуп кеткен эле келишет. Бойдок, бою узун, стоматолог, девушкасы болсоң тишиң бекер аңгат берет. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сиз менен бирге бүгүн сонун маек куралы деп чечтик. Баарыңыздарды тааныштырып коеюн. Бул Ынтымак мырза биздин кыргыз жаран, кыргыздарга сонун мүмкүнчүлүк болуп жардам берди. Эң биринчиден Ынтымак мырза өзүңүз жөнүндө жана өзүңүздүн ишиңиз жөнүндө тааныштырып кетсеңиз биздин көрүүчүлөргө. Мен өзүм атым Ынтымак Жусупалиев, Кыргызстанда стоматолог болуп иштегем. Келгениме буюрса 1 жыл болот жакында. Келгенден бери эле ушу стоматология тармагында иштеп атабыз. Бул биздин офис, кирип көрсөтө кетейин силерге, жүргүлө. Бул сиздин офисиңизде канча киши? 2 киши иштейбиз. Мен, анан хирург, имплантолог, Ахмет деген бала экөөбүз иштейбиз. Кабинет снимать этебиз. Кайсы райондо жайгашкан? Нордсайдта 5400 Нордс Милвоки деген адресте жайгашканбыз. Аябай ыңгайлуу жерде жайгаштырган, анткени Нордсайд районунда биздин жарандар аябай көп. Бул жак биздин кабинет. Ичине тазаланганга жетишпей калдык. Иштейбиз, рентген бар, визиограф бар. Бүт стоматологияга керектүү нерселердин баары бар буюрса. Ыңгайлуу болсун деп пациенттерге телевизордо коюп койгонбуз. Чынында көргөнгө. Бул жакта экинчи кабинет. Бул деле ушундай. Бул жактын ичине телевизор эле чоң болбосо, анан визиограф, рентген баары бар да. Бирдей. Бирдей. Бул жак биздин тамактануучу жай. Кабинет кичинекей болгондуктан жакта сүйлөшүп отуруп, керектүү нерселерди сүйлөшүп дегендей. Ошо көбүнчө бул жакта да бар. 4 кабинет болсо 4-өндө чоң телевизор коюп коебуз. Бул жак стерилизация кылабыз. Тазалоочу. Бул стоматологияга аябай керектүү кабинет. Тиш доктору болуу бул сиздин кыялыңыз беле? Кантип келип калдыңыз? Кыргызстанда буга чейин иштеп көрдүңүз беле? Кыргызстанда иштедим. Өзүм негизи Россияны бүткөм. Россияда Пенза деген шаарда окугам. 5 жыл окудум, 2 жыл ординатура окудум. Кыргызстанда окудум 2 жыл. Ковид маалында бүтүп калып, ал жакта иштей албай, Кыргызстанга окууга тапшыргам. 2 жыл Кыргызстанда окуп, 3 жыл Кыргызстанда иштеп, анан бул жакка келе бердик. Тажрыйбаңыз көп эле экен да анда. Тажрыйба жакшы эле десем болот. Сиз кандай терапияларды алып кетесиз? Биз коронка кылабыз, брекет коебуз, рут канал деп коет Америкада, эндодонтия кылабыз. Стоматологияга тиешелүү бардык нерселерди кылабыз, только имплантты эми үйрөнүп жатабыз да. Жакшы. Биринчи негизи Америкага келбейт деле болчумун. Келиштин себеби менден кийинки иним бар болчу. Ал кичине мен Кыргызстанда деле жумуш жакшы болчу. Ал келерде эң кичүү болгондуктан кетем деп үйдөгүлөр уруксат бербей. Ал мен эң кичүү боласыз болуп пособиемден мамам ыйлап туруп алды. Кетсең Ынтымак менен кет депчи. Сизди кыйнап эле кетириптир да мен. Ошентип айтсак деле болот. Анан экөөбүз Мексика менен келгенбиз. Потому что неме
визага мен 3 жолу отказ алгам негизи. эң улуу байкем бул жакта. Ушу байкем чакырган, бирок отказ алгам тилекке каршы. Мамам болсо 5 жылдык виза алып, мен отказ алып койгом. Ошо эң күчүү иним экөөбүз келдик Мексика менен. Жакшы сонун келип алып десек болот. 2 жуманын ичинде эле кирип келдик. Келип жаңы келгенде эле, бирок даяр эле болуп келгенбиз, ушундай кыйынчылыктар болот. Өзүм даярдап келгем. Келгенде эле биринчи доставкага иштедик. 2 жума доставкага иштедим болуш керек. Аябай кыйналдык. Жакпай калды. Жакпай калып, анан кой деп Кыргызстанга эле кетем дедим. Андай да ойлодуңузбу? Ошондой эле болду, уже билет караганда учурлар болгон. Анан бир күнү жеңем неме дейт, доставка болбой, выходной болуппу, үйдөгүлөр менен ужинга барып калдык. Анан стоматология карап көрбөйлүбү десем, жеңем жүр деп, ошо Нордсайд жактан бир клиникага келдик. Пакистанец иштейт экен. Ал жак кереги жок деди. Экинчи клиникага келсек, амирлер экен. Келип туруп эле көрүп туруп айтты, иштедиң беле дейт. Иштегем десем, работаларың барбы дейт. Работаларымды көрсөттүм. Эртеси эле саат 8-ге чакырып калды, эртең менен жумушка чык депчи. Бир күндө эле. Ошондон баштап 4 айдай ошо американец менен иштедим. Салам деген. Өзү араб негизи. Биякта канча 2000-жылдан бери бул жакта экен. Ошондон бери иштеп калдык. Тажрыйба алдыңыз, бияктын элдери кандай экенин түшүнүп калдыңыз. В принципе, бүт эле бирдей эле. Системасы деле бир, кичине возможность дагы эле көбүрөөк жакшыраак болбосо. Акчасы да жакшы деңизчи. Ошонусунда эле жакшы. Ошо американецтер менен иштедик. Ал кичине булар бир направленияда 10 жыл окушат экен да. Например, бизде 5-курсту бүттүң, даже 5-курста эле уже практика кылып иштей башташат да стоматологдор. Анан ал сойт эмне кыла аласың дейт. Бардыгын эле кыла алам, импланттан башка дедим. Канча жаштасың дейт. 27-тен, уже 28-ге чыктым, анда 27 болчу. 27 жашыңда кантип кыласың деп ишенген жок. Работаларды берди, кылдым. Таң калып туруп эле, бизде андай эмес. Например, бир лечение корневого канала дейт. Ошону алар 4 жыл, 6 жыл окушат, анан 4 жыл еще ошол направленияда окуш, практика окушат экен. А бизде 2-3 жылда эле үйрөнүп кетсе болот багынчы. Ошонусуна таң калды. Анан ошо менен иштеп калдым. Көп нерселерди берди, бирок мындай только рут канал кылат да, ошо эндодонтическое лечение кылат, калгандарын кыла албайт. Брекет коюп жардам берип жүрдүм. Жакшы эле иштештик, бирок кичине акча жагынан деле кыйынчылык болуп калды. Акча керек болуп төлөп бере албайм дейт. Хорошо деп, дальше койгондо өзүм оокат кылайын деп өзүм оокат кылайын деп биякта. Бияктан да кайра жеңем таап берип калды. Биякта Беларусь менен иштешип атам азыр буюрса. Жакшы эле. Ошойдон азыр өзүмө иштеп, кабинет ачып баштадык. Ошо тиш доктурдан тышкары башка бир нерсе менен алек кыласызбы? Америкада калам деген да ниетиңиз барбы? Кайра Кыргызстанга кайтам деген оюңуз жокпу азыр? Кыргызстанга, конечно, барабыз. 1-2 жылдын ичинде барабыз го, документтер туура болуп туруп. Стоматологиядан башка дагы өз күрөшкө барабыз. Кыргыздар чогулуп бир зал таап алганбыз. Даунтаун жакта. Өзүм дзюдо менен да машыгам. Кыргыз комьюнитиде дзюдоисттер да тоже зал ачып алганбыз. Ал жак кичине азыр жаш балдар кылып атат, бирок неме менин возрастымдагылар баары жумуштан бошобой. Бир айда 2-3 жолу жолугуп турабыз. Так жума сайын күрөшкө барып турабыз. Дагы башка менен алек кыласызбы? Ошо күрөштөн тышкары дагы футбол ойнойбуз. Кичинекей кезимде футболго да катышкам. Футболдо биякта Иллинойс командасында ойнойбуз. Мурдакы неме эгемендүүлүкүндө финалист болгонбуз. Тилекке каршы утулуп калдык, 2-чи месте алдык. Ушул жылы уже KG лига башталып азыр ойноп жатабыз.
Дагы ошол эле пока стоматолог эле жетип атат. 24-кө жети иштеп жатабыз азыркы учурда. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, дагы да болсо бир жолу кайталап кетейин. Ынтымак мырза орозо айында биздин кыргыз жарандарга тишин бекер дарылады. Сизге чоң рахмат, чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Себеби дегенде бул чоң жоопкерчиликтүү нерседен тышкары бул биздин жарандарга чоң мүмкүнчүлүк. Анткени бекер тиш жасатуу бул көп эле адамдардын кыялы. Анткени биздин жаңы келген жарандардын медициналык камсыздандыруусу жок. Америкада тишин оңдоп же болбосо башка терапияларга барсаң бул өтө эле кымбат. Камсыздандырууң жок болгондо. Сиздин кылганыңыз бул чоң иш, чоң сооп. Ошон үчүн сизге чоң рахматымды айтайын. Сизге ушундай тажрыйба кылганыңыз жактыбы же дагы да кайталаңыз келеби? Ошол жөнүндө айтып бериңизчи. Канча кырдар келди? Сиздин ойдогудай болдубу баары? Ооба, ороз айында ошо видеону киргизгенде эле эртеси уже эртең менен аябай көп пропущенелер келди. Калп айтпасам 20дан ашык киши чалды. WhatsApp'tan жазышты, Instagram'dan жазышты. Бир 50дөй киши болду го дейм. 50-53 да менин санашым боюнча. Бекер жасап бердиңиз. Баарын бекер жасадык. Кыргыздар еще бул жактан эме го. Качан бир нерсе ооруп, чыдабай калганда эле келишет да. Американецтер эмес да, алар кичине кариес точка болсо деле келе беришет. Кыргыздар болсо бети шишип, воспаление болуп кеткенде эле келишет. Ошо жардам бердик колдон келишинче буюрса. Сооп жыйнадык го деп ойлойм. Дагы да ошо жетишпей алгандар да болду. Потому что 1 ай полностью кылдым. 1 айдан да көп болуп кетти. Жардам бердик, анан жетишпей калгандардан кечирим сурайм. Анткени баарын бекер жаза берсең бул жактан деле арендасын төлөш керек. Ооба, сөзсүз түрдө. Акча керек Элдер болгон. деле түшүнөт аны, тамсаналыңыз. Туура түшүнөт деп ойлойм. Дагы да жакында бир акцияларды кылабыз, буюрса да жардам беребиз деген максаттар бар. Эми сиздер коркпостон Америкада тишимди каяктан оңдойм, издеш керек, камсыздандыруу алыш керек деп кыйналбай эле түзмө-түз Ынтымак мырзага келсеңиздер болот. Сиздин азыркы ушул жакта иштеп жаткан офисиңизге кандай кардарлар келишет? Кайсы улуттун кардарлары? Кардарлар көбүнчө биздики. Биздики дегенде 60% биздики. Калгандары украинецтер бар, орустар бар, узбектер, казактар, тажиктер да уже келип башташты. Орус, кыргыз тилин билген баары. Сизге да жеңил, аларга да жеңил. Көбүнө да кымбат дагы эмес, ыңгайлуу жерде жайгашкан. Да, кыргыздарга, конечно, арзаныраак. Украинец, орустарга кымбат айтсам деле наоборот арзан экен деп келишет да. Менин оюм боюнча Американын өзүнүн баасы менен салыштырмалаганда сиздики арзаныраак деп ойлойм. Ооба, арзаныраак. Сиз өзүңүз айткандай өзүңүздөргө кичине арзаныраак кылам дедиңиз. Көбүнчө скидка кылып бересиң, еще кийим берем деп да келгендер көп. Көбүнчөсү ошолорго салам айтып коет элем. Кызыктуу окуялардан айтып кетсем, 2-3 ай мурун болуш керек болмойм. Бул жактан бир эже келди. Мындай возрасттагы эже, бир 40ка жакын го дейм. Келип жакшы эле жазылып, анан лечение кылып, тиши ооруп аткан деди, эми азыр ооруп атат деп эле келген. Неме деди да? Опытың канча деп атпайбы? Уже ушул жылы 5-жыл болот. Иштеп жатканмын десем, 5 эле жылбы деп туруп кетип калат да. Мен да аябай неудобный положение болуп койду да. Деп жаман болуп отурсам, эртең менен болчу, эртең менен келген пациенттер келип атат, башка кечке чейин уже кеч 6-7 болуп калган, тренировкага бармакмын. Кетерде келсем уже эшик такылдап калды да. Жыйнап атсамчы, кабинеттерди жыйнап атсам, келип туруп эле. Мен тишим ооруп атат, кыла берчи мейли деп. Эже мен 5 эле жыл дедим да сразу, кыла албайм деп айттым анан. Как раз тренировкада кетиш керек болчу, анан кыла албайм, эже кечирип коюңуз деп айттым. Ошондой учурлар да болуп турат. Бирок эртеси келип лечение кылдырды ал. Болду. Туура түшүндүм аны эле. 5 жыл, 2 жыл айырмасы жок деп ойлойм. Эгер адамга ушул кесип жаккан болсо, 24 саат, сиз айткандай 24 саат иштесе, анда сөзсүз түрдө тажрыйбасы көп эле да. Кээптер бар го 5 жыл деп коюп,
бир да күн кардар алган эмес, андай учурлар деле бар, бирок алардын деле тажрыйбасы сиз айткандай 5 жыл да. Ошон үчүн бул адамдын өзүнүн колуна келе турган нерсе болсо 5 жыл 1 жылга карабай ишин жакшы аткарат. Ооба, туура. Мындагы түндө да көбүнчө чалышат. Тракта иштегендер бар. Байкуштар түндө тиши ооруп келип, үйдө жатсаң, түн ичинде 3-4дө бир неме узбек бала келген. Каяктасың, алып кетем, тишимди жасап берчи дейт. Канча десең, ошончо акча берем дейт. Түнкү саат 3тө. Түнкү саат 3тө акчаны элестетип алып карадым. Эшикти ачсам байкуш неме, баягы шишка болуп калыптыр чекеси. Эмне болду мен? Жок. Тиши ооруп атыптыр. Почему-то чекеси шишка болуп калган да. Эмне болду десем, байкуш ал тиштин оорусунан жол айдап барат, неме рулду сүзгүлөй берген да. Баш менен ошол тиштин оорусун унутам депчи. Сүзгүлөй бергендиктен монда баягы шишип калыптыр да байкуш. Ошондой да кызыктуу учурлар болот. Ошо 3тө келип дарыладык. 4-5ке чейин дарылап, эртеси кайра чайга чакырып, менин рахматын айткан учурлар да болот. Ошо дагы бир кызыктуу окуя. Ошо мен биринчи стоматологияда иштеп жүргөндө американецтер мененчи. Пациент аябай көп бат-бат келип калганда шашылыш болуп кетип, ошо коллегам карап турсам уже пломбаны монтип эле кол менен эле коюп салганда эле ошо шок болдум. Ошондон кийин кой дедим да. Өзүнчө эле иштегиле деп. Бузулуп кете элегиңиз. Ошентип иштесе деле ал жакта келген пациент кардарлар келип рахматын айтып, көбүнчө индустар келчү да ал жака. Индустар, пакистанец, арабтар келчү. Рахматын айтып кетчү бирок. Буга чейин Кыргызстанда кайсыл клиникада иштеп келдиңиз эле? Буга чейин бир эле клиникада иштегем. Рустом деген. Россиядан бүтүп келгенде эле бир жуманын ичинде эле Россияда окуп жүргөндө эле жашкам. Рустам деген байке бар, ошол Рустом клиниканын немеси, жетекчиси. Менин оюм боюнча элдин баары тааныйт Рустом. Звездный стоматолог болуп эсептелет. Ошол Рустом клиникада 3 жыл иштедик. Ошол коллегалардын баарына салам. Жакында биздин Чоюнов Муканбет деген имплантолог келет бул жака. Уже бир жуманын ичинде келип калат. Ошо Рустам байкелерге, коллегаларыма чоң рахмат. Көп нерсени мен ошол Рустом клиникадан үйрөндүм десем болот да. Выходной жок иштечик ал күндө деле. Ал клиникада делечи. Ошо Россияда окуп жүргөндө мен неме ковид учурунда бүттүм деп атпаймынбы. Анда общагада жатчык. 3 ай комнатадан чыгарган жок да. Ошо жаштын тилегин берет деген чын окшойт. Жатканда ойлонуп каласың. Ушунча окудум мен, жата берип, тажап кеткенсиң да, интернеттин баарын көрүп чыгасың, печень, почка ооруп калган уже жата берипчи. Ошондо бир тиленип койдум эле, Кыргызстанга барсам, ушунча окудум мен, выходной жок иштесем экен деп тиленип койгом да. Кыргызстанга бардым, бир жумадан кийин эле ошо Рустом клиникага кирдик. Ошондон бери уже иштеп келатабыз. Выходной жок иштедик. Иштедиңиз. Ялыңыз ишке ашты. Ишке ашты десек болот. Бул жакта деле азыр выходной жок болот. Кудайга шүгүр. Жакшы. Иштеп жатабыз. Америкага сиз кичүүнүңүздү колдоп келдим дедиңиз. Өзүңүз үй бүлөңүз барбы, бала чакаңыз жөнүндө? Азыркы учурда бойдокпуз. Бирок алдыда пландар бар. 1 жыл, 2 жылдын ичинде үйлөнөбүз буюрса. Ошол пландар бар. Кечке жумуш, иш, акча иштеп жүрбөйбү? Үйлөнүш керек уже. Возраст эле келип калды деп ойлойм. 28ге чыкты. Мамамдын мечтасы болчу. Стоматолог кылам дегенчи. Менден кийинки байкем бар, 2 жаштуу. Аны зубтехника окуткузду, бирок иштеген жок да. Мен Кыргызстандан медицинага вообще тапшырып койдум. 1 жыл балым жеткен жок, 2 жыл дагы жеткен жок. Ошентип акча менен да бердим, акча менен алдап өткүзө алышкан жок. Анан Россияга мамам ошо телевизордон жаңагындай рекламалар барбы? Ошол жакта ОРТСи жок Россияга окуу жайга алабыз деп чакырып атат, барып келели дейт. Анда Дордойдо иштечикпиз. Костюм сатчык Дордойдо иштеп отурса эле чакырып алды барып.
аны көз тапшырганбыз, эми тапшырдым эле тапшырып койгом. Өтпөсөм өттүм деп. Өтүп кетиптирмин, бирок Сонун. Кудай жагап турган. Мамамдын да көп немелери бар, Салымы мага бар экен салымы бар, сизге. аябай көп. Анан бул жактагы эң улуу байкем көптөн бери Америкада. Мени ошол спонсировать эткен ошол байкем. Контракт төлөп берген, жашап жаткан бүт чыгымдардын баарын төлөгөн да буюрса. Ошо байкелериме рахмат, үй бүлөмө, мамама чоң рахматты айтып кетет элем. Аябай ынтымактуу үй бүлө экенсиздер, бири бириңерди дайыма колдоп. Да. Сизди байкеңиз колдосо, мамаңыздын кыялы болсо, сиз иниңизди колдоп Америкага чейин узатып сапар алып келдиңиздер. Аябай үлгүлүү, анан ынтымактуу үй бүлө экенсиздер. Урматтуу биздин көрүүчүлөр жана катталуучулар, сиздерге жакшы маек курдук деп ойлойм. Ынтымак мырза, сиздин көрүүчүлөргө, биздин катталуучуларга каалоо тилегиңизди айта кетсеңиз. Ошо каалоо тилегим эң биринчиден эле ден соолук баарыңарга. Өзүңөрдү карагыла, тишиңерди карагыла. Жана мен Кыргызстандагы коллегаларым баарын чакырат элем. Бул жака англис тилин үйрөнүп, жакшы ниет менен келгиле буюрса. Бул жактан кыргыз ким экенин көрсөтөбүз буюрса. Чоң жетишкендиктерге жетишебиз. Баарына ден соолук каалайм. Менин эшигим сиздер үчүн дайыма ачык.